18 талапкер өлкө башчылык кызматы үчүн ат салышат. Президенттик так кимге буйруйт? Кара түтүнгө чулганган Бишкек. Борбор кала дүйнөдөгү абасы эң кир 5 шаардын катарына кирди. Кыш бүтөт менин оюмча. Анан сөз да ошо менен бүтүп калат дагы. Ошол биз жайкы, жазкы, күзгү айларды ошол даярдыкты мындай колго албай атабыз. Өкмөт сапатсыз бензинди колдонуу мөөнөтүн узартууну демилгелөөдө. Кыргызстан сапаттуу күйүүчү майга качан өтөт? Даже экинчи класска илинбеген кышлакы мусор да мындайча айтканда ошондой отундарды Кыргызстанга алып келип туруп. Кыштын кычыраган суугунда үй жайсыздарга көрүлгөн камылга. Бишкектеги убактылуу жайларга кайрылгандардын саны көбөйдү. Күндө бир 20-25 киши күндөп бияка жатып кетип атат. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? 13 декабрда Ысык Атанын Новопокровка айылына жакын сарайда өрт чыгып, анын кесепетинен 4 адам көз жумду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык маркумдардын арасынан 3 жашар наристе 25 жаштагы аялдын жээни болгон. Ал эми 6 жана 4 жаштагы бөбөктөр өзүнүн балдары болгон. Өрт жалпы 320 чарчы метр аянтты жалмаган, тагыраагы 2 бөлмө жана кире бериш күйгөн. Маалыматка караганда үй бүлө Новопокровка айылына жакын Ээн сарайдын баш жагында курулган турак үйдө жашап жаткан. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын мурдагы төрагасы Бакир Таиров УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук сотунун маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда анын баш коргоо чарасы каралып, соттун чечими менен 2021 жылдын 2-февралына чейин камакка алынган. Таиров октябрь айындагы парламенттик шайлоо алдында саясий партиялардын бирин каржылоо керек деген шылтоо менен мамлекеттик органдын башчысын ири суммадагы которууга мажбур кылган деп УКМК тарабынан кармалган. Оштогу белгилүү ишкер Жалил Атамбаев таажылуу вирустан улам киргизилген чектөөлөргө карабай уулуна шан шөкөттүү той өткөргөнүнө байланыштуу териштирүү башталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 1000 киши катышкан той боюнча факты иликтенип жатканын, жыйынтыгына жараша чара колдонуларын маалымдады. Жалил Атамбаевдин уулунун үйлөнүү тою 12 декабрда болуп, ага 1000 адам катышкан. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов Атамбаевдин үйлөнгөн баласы УКМКнын кызматкер экенин айтты. Учурда ал кызматкерге байланыштууда кызматтык териштирүү башталды. Ал эми Жалил Атамбаев УКМКга чакырылды. Жыйынтыгына жараша катуу чара көрүлөрү айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстандын президенттигине талапкер болуу үчүн БШКга арыз жазган 18 жарандын топтогон колун жарактуу деп таап күбөлүк тапшырылды. Эми алардын кимиси маарага көбүрөөк жакындайт жана кимдердин ортосунда атаандаштык курч жүрөт. БШК каттаган соңку тизмедеги талапкерлер тууралуу кабарчыбыздын материалында. Мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоого катыша турган талапкерлердин акыркы тизмеси жарыяланды. Эми колуна күбөлүк алган 18 талапкер саясий жарышта ат салышмакчы. Эксперттер негизги атаандаштык 2 же 3 талапкердин ортосунда болоорун болжолдоодо. Бирок бул өнөктүктүү адаттагыдан өзгөчө шартка туш келгенин эске алганда бир добушту алуудагы оңойго турбастыгын жарандык активист Айболот Айдосов белгилейт. Азыркы шайлоо өтө уникалдуу деп эсептесек болот. Анткени бул шайлоо төңкөрүштөн кийин болуп жатат, анан кийин парламенттик шайлоодон кийин болуп жатат. Ошол себептен азыркы шарттар өзгөчө деп айтсак болот. Анткени элдин ишеничи бийликке, саясатчыларга өтө төмөн болуп турат. Ушул учурда азыр элдердин ишеничин кайра жандандыруу бул өтө кыйын, өтө бир кандай десек, бир оор иш катары деп айтсак болот. Добуш берүүчүлөрдүн санынын аз болушунун дагы бир себеби референдум менен шайлоонун бир күндө өтүшү. Экинчиден, жаңы кирген өзгөртүүлөр тууралуу элде маалыматтын жоктугу. Бул жолу шайлоого келген ар бир жаран өлкө президентин гана тандабастан баш мыйзамды өзгөртүүгө макул же каршы деген графага добуш берүүгө милдеттүү. Буга кошумча бул ирет форма 2 жоюлду. Эми ар бир кыргызстандык каттоого турган жеринен гана добуш бере алат. Эгер шайлоочу добуш берүү күнү каттоого турган аймакта эмес болсо, 29 декабрга чейин учурда жашаган
жашаган жерине каттоого турушу керек. Болбосо шайлоочулардын жаңы тизмесине киргизилбейт. Талапкерлердин бардыгын каттоону Борбордук шайлоо комиссиясы аяктады. Эртеңден баштап шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат. Шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүдө талапкерлердин өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын талаптарын так аткаруу менен жүргүзүш керек. Ошентип бул ирет добуш берүүчүлөрдүн саны да, добуш сатып алуу фактылары дагы аз болору күтүлүп жатат. Саясаттаалоочулар добуш сатып алууларга коомчулук каршы турат деген пикирде. Эми 10 январда боло турган президенттик шайлоодо менимче бул анча курч болбойбу деген оюм бар. Себеби биринчиден мына кандидаттар белгилүү болуп калды. Ошол кандидаттардын сап башында тургандар, айталы Жапаров менен Мадымаровду айтсак, экөө тең мындай терс жол, добуштарды сатып алуу, кара пиар, башка эмелерге мындай ыктабай турган кандидаттар деп ойлойм. Экинчиден мына биздеги кийинки окуялар, булар дагы ушул бул жолу добуш сатып берүүгө, добуш сатып алууга катуу мындай каршы турат. Анткени менен пандемиянын кесепетине жумуштан кол жуугандар, акчага зарыгып тургандар, бул жолу деле добуштарын сатат дегендер дагы жок эмес. Чолпон Бешилен кызы, Гүлчурал Казымкулов, Нью ТВ. 10 январга белгиленген президенттик шайлоодо коомдук тартипти 11 000 милиция кызматкери көзөмөлдөй турган болду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин 14 декабрда өткөн онлайн кеңешмесинде чечим кабыл алынды. Министр Улан Ниязбеков аймактардагы ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен алдыдагы шайлоо өнөктүгүндө коомдук тартипти сактоо боюнча талкуу уюштурду. Шайлоого карата ачыла турган 2420 добушкананы милиция тыкыр көзөмөлгө алып, ошондой эле добуш берүүчү бюллетендерди добушканаларга алып кетүү иштерин коопсуз уюштурууну камсыздайт. Кыргызстандагы нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатовдун айтымында күйүүчү майдын баасы орто эсеп менен 1,5–2% көтөрүлдү. Анын айтымында бул Орусиядагы мунай иштетүүчү заводдор сунуштаган баа. Мындан тышкары Орусиядан күйүүчү майды өкмөт аралык келишимге ылайык төлөмдөрсүз алабыз. Бирок учурда жыл аяктап калганына байланыштуу анын лимити аягына чыкты. Баалардын көтөрүлүүсүнө бул да себеп болууда, деди Эшатов. Ассоциация президентинин маалыматына караганда акыркы айда бензиндин баасы орто эсеп менен 1 сом 20 тыйынга, ал эми дизелдик күйүүчү майдын баасы 80–90 тыйынга жогорулады. Эшатов баалар өлкөнүн аймактарына жеткирүү акысына жараша түрдүү болушу ыктымалдыгын кошумчалады. Өкмөт Кыргызстанга сапаттуу бензин ташып келүүгө кызыктар эмес. Экономика министрлиги Евразиялык экономикалык биримдиктин комиссиясына бензиндин жана дизелдик отундун сапатын жөнгө салуучу бажы бирлигинин техникалык регламенттеринин аткарылышын дагы 2 жылга узартуу өтүнүчү менен кайрылууда. Мындай демилге нефтетрейдерлер жана экологторго жакпай турат. Эмне үчүн? Темага кесиптешим токтолот. Дүйнө жүзү экологиялык көйгөйлөргө тынчсызданып, айрым өлкөлөр бензин менен жүрүүчү унаа чыгаруудан баш тартып, басымдуусу күйүүчү майдын заманбап стандарттарына өтүп жаткан чакта Кыргызстан сапатсыз бензин жана дизелдик отундун таштанды талаасы бойдон калууда. Мындай кырдаал эми 2025-жылга чейин уланышы мүмкүн. Анткени экономика министрлиги Евразия экономикалык комиссияга бензиндин жана дизелдик отундун сапатын жөнгө салуучу бажы бирлигинин техникалык регламенттерин киргизүүнү кийинкиге калтыруу өтүнүчү менен кайрылган. Сечинен участники ЕС Экономика министрлиги ЯЭПтин комиссиясына биздин жергиликтүү нефть кайра иштетүүчү ишканалар азыр даяр эмес, аларга колдоо көрсөтүү максатында 2 жыл бергиле деп мөөнөт сурап, алар макул болушкан. Биздин экономика министрлиги эми дагы 2 жылга узартууну суранып жатыптыр. Бул өтө жаман көрүнүш. Анткени бүгүнкү күндө ЯЭПтин аймагында Европада К6 классындагы күйүүчү майга өтүүдө. Ал эми биздеги айрым күйүүчү май ташыгандар эч кайсы класска илинбеген, өтө төмөнкү сапаттагы күйүүчү майды ташып келишүүдө.
Но по инициативе того же министра Белгилеп кетсек, ИАЭКтин коллегиясынын 2016 жылдын 26 январындагы чечимине ылайык К4, К5тен төмөн класстагы автоунаа күйүүчү майын Кыргызстанда колдонууга тыюу салынган. Ал өткөн жылдын 12 августунда күчүнө кириши керек болчу. Бирок Кыргыз өкмөтүнүн өтүнүшү менен комиссия Кыргызстанга өткөрүл мезгилдин убактысын узартканы белгилүү. Нефтетрейдерлер ассоциациясы Бажы бирлигинин мотор күйүүчү майына болгон талаптар жөнүндө техникалык регламенттерин республиканын аймагында батыраак ишке ашырууну камсыз кылуу зарыл деп эсептейт. Анткени дизелдик отундун сапатын жөнгө салуу улуттук стандарттарга ылайык жүргүзүлгөндүктөн бир уч ак ниетсиз ишкерлердин ити чөп жеп жатат. биздин улуттук баягы стандарттарга жараша деп туруп бүгүнкү күндө кээ бир биздин баягы трейдерлер деп койсок болот. Алар өтө эле баягы даже экинчи класска илинбеген баягы шлаковый мусор да мындайча айтканда ошондой отундарды бул Кыргызстанга алып келип туруп биздин жарандардын ден соолугуна, биздин мамлекетибиздин экономикасына аябай чоң зыян келтирип жатышат. Кыргызстанда 5 мунай иштетүүчү завод бар. Эксперттердин айтымында күйүүчү майлоочу майлардын атамекендик өндүрүшү керектөө рыногунун 5-10% гана ээлейт. А импортто эске алганда күйүүчү майлоочу майдын ички рыногунун 40%дан ашыгын төмөнкү сорттогу бензин жана дизелдик отун ээлейт экен. Эгерде аткезчиликти эске салсак, көрсөткүч мындан бир топ жогору. Адистердин пикиринде өлкөдө сатылган 92-95 маркасындагы бензин белгиси иш жүзүндө стандартка жооп бербейт. К5 менен иштеген 50 унаа К2 күйүүчү майын куюп алган бир унаа сыяктуу эле күкүрт кычкыл газын бөлүп чыгарат. Жашыл энергия коомдук фондунун жетекчиси Анара Султангазиева Кыргыз өкмөтүнүн сапатсыз күйүүчү майларды колдонууну узартуу аракетин жарандарга кыргын уюштуруу менен салыштырды. Жылына сапаттуу бензинди колдонгондо жылына 2000 тонна баягы уулуу заттар бөлүп чыгарат экен. 2000 тонна бир эле автоунаа. Биз санап чыкканбыз. Былтыркы биздин Министерство транспорта деп атпайсызбы, ошонун маалыматын алып, аны биз санап көргөнбүз. Бизде деген 2019 жылдын статистикасы боюнча 450 миң экен. Кыргызстанда. Аны биз санап чыкканбыз. Эгерде биздин ошо автоунаалар баягы канча орто эсеп менен бөлүп чыкканда биздин эле Кыргызстанда автоунаалардан чыккан уулуу заттар 8 миллион тоннаны түзөт экен бир жылда. 8 миллион тонна. Анан кийин могу смог каяктан дейсиңер. Өкмөттүн техникалык регламенттерди киргизүүнү кийинкиге калтыруу демилгеси учурда коомдук талкууда. Долбоорду талкуулоо 2021 жылдын 24 январында аяктайт. Бирок экономика министрлиги бул маселе азырынча күн тартибинде жок экенин айтып, эгер экономикалык кырдаал курчуса срок көтөрүлүшүн кошумчалады. Формалдуу түрдө азыр 23 жылга чейин бул изъятия бар. Анан 25ке чейин болбой буну өкмөт мүчөлөрү чогуу чечет, жалгыз Минэконом чечпейт. Эгерде техникалык жактан маселелер болсо, бул суроо көтөрүлүшү мүмкүн. Азырынча чечим жок. Адистер көпчүлүк мунай сатуучулар кечүүгүнү өндүрүштү өркүндөтүү үчүн колдонбостон укмуш киреше алуу үчүн класстык эмес күйүүчү майды ташып келүүнү каалашат деген пикирлер бар экендигин да айтышты. Ошондой эле Кыргызстан саясий чечим кабыл алып, К4, К5тен төмөн класстагы автоунаа күйүүчү майын Кыргызстанда колдонууга тыюу салган. Бажы бирлигинин техникалык регламенттерин киргизмейин экологиялык көйгөй курчуй берет деп кошумчалашты. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ. Башкаладагы абанын сапаты кайрадан дүйнөдөгү эң төмөн баскычка түштү. 14 декабрга карата Бишкектеги абанын курамында эл аралык көрсөткүчтөр боюнча уулуу заттар 300 микробөлүк деп эсептелип, ден соолукка кооптуу катары көрсөтүлүүдө. Суук түшөрү менен шаарды түтүн каптап, абанын кескин булганып кеткенде тургундарды бир топ кабатыр кылууда. Абанын булгануусуна эмне себеп жана аны чечүүнүн жолу барбы? Кийинки сюжетте. Учурда биз Бишкек шаарынын четиндеги Боз Бөлтөк тоосунда турабыз. Калааны кара түтүн каптап калгандыктан бул жерден эч нерсе көрүнбөйт. Айта кетсек, кечээ 13 декабрда Бишкек шаары абанын булгануусу боюнча дүйнөлүк рейтингде алдыңкы орунга чыккан. Кыргыз гидрометтин айлана чөйрөнүн булгануусуна көз салып турган башкармалыгы билдиргендей, кечээ күнү Борбор калаада чындыгында эле абанын кескин булгануусу байкалып, нормадан бир топ ашкан. Бүгүн да бул көрсөткүч жогору. 14 декабрда чектүү деңгээлден көмүртүк кычкылы 1,5 эсеге жана жалпы чаң 1,3 эсеге майда дирспеттүү катуу бөлүкчө PM10
1,6 эсе, майда дисперсив катуу бөлүкчө PM 2,5–2,1 эсеге ашканын байкадык. Бүгүнкү күндө Кыргыз гидромет агенттиги тарабынан абадагы зыяндуу заттарды байкоочу атайын жабдыктар башкаланын бир нече жерине орнотулган. Бул аппараттар абанын булганышын өлчөп, мүнөт сайын маалымат берип турат. Автоматтык станцияда бизде анализаторлор бар, 3 анализатор, 9 показательдерди аныктайт. SO2, CO, анан NO, NO2, NOx. Ошондой эле бизде Asiris бар. Бул PM10, жалпы чаң TSP, PM2,5 жана PM1 майда дисперстүү бөлүкчөлөрдү аныктайт. Жалпы чаң жыл массивтерде новостройкада көп болот. Анткени азыр отопительный сезон болуп жатканда жанагындай некачественный уголь, некачественный көмүр менен от чаккан үчүн ошон үчүн чаңдын показательдери жогору болуп чыгат. Бишкекте экологиялык абал өтө начар экендигин экологдор тынбай айтып келишет. Шаардын абасынын булгануу себептери өтө көп. Биринчиси жылуулук системалары жана ишканалар бөлүп чыгарып жаткан түтүндөр. Экинчиси эски автоунаалардан бөлүнүп чыгып жаткан уулуу заттар. Ал эми үчүнчү себеби энергияны колдонуу кыш мезгилинде 3 эсеге көбөйүп кетет. Күн сууктап температуранын ылдыйлашы менен түтүндүн абада көбөйүшү көбүрөөк байкалат. Экологдор бул көйгөйдү чечүүдө мамлекет комплекстүү иш-чараларды алып барышы керектигин белгилешет. Экология дегенде, мисалы үчүн бизде көбүнчө түшүнөт да, бул экология деселе бул таштанды экен депчи. Ал негизи таштанды эмес да, экология деген бул айлана чөйрө деген сөз. Биз ошол чөйрөдө жашайбыз да, биз вакуумда жашабайбыз. Мисалы үчүн менин үйүм жылуу болсо болду, же болбосо мен жага берсем меникин эле ошол абаны булгамак беле деп ойлоп колушу мүмкүн да. Андай эмес, биз ошо баардыгыбыз чогулуп ошол чөйрөнүн ичинде жашайбыз да. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздүн ошо чөйрөгө келтирип жаткан мисалы үчүн баягы зыяндуу кыймыл аракеттерибизди азайтканга аракет кылып. Ал арада Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев өзүнүн социалдык түйүндөгү баракчасына Бишкектеги абанын булганышы боюнча билдирүү таратып, анда башкаладагы абанын сапатынын дүйнөдөгү эң төмөн баскычка түшүп кетишин, өкмөттүн тийиштүү мыйзамды кабыл алууну кечеңдетиши менен түшүндүрөт. Бирок экологдор бул маселе жыл сайын ушул мезгилде байма-бай көтөрүлгөнү менен натыйжалуу жыйынтык чыкпай жатканын айтышат. Бишкек шаарындагы абанын абалы боюнча 3 жылдан бери эле жылдан жылга кыш башталганда сөз болуп келет, бирок эч чечилген жок да. Анткени Кыргызстан ошол дүйнөлүк рейтингде кир аба боюнча биринчи орунга биринчи жолу чыгып жаткан жок. Мурунку жылы дагы ушундай абал кайталанган. Кыш бүтөт менин оюмча. Анан сөз да ошо менен бүтүп калат дагы. Ошол биз жайкы, жазгы, күзгү айларды ошол даярдыкты мындай колго албай атабыз. Ал эми адистер абаны тазартуунун бирден бир жолу энергияны эффективдүү пайдалануу экендигин айтып келишет. Ошондой эле алар көмүрдүн ордуна башка альтернативдүү булактарды колдонуу, эски автоунаалардын санын азайтып, сапаттуу коомдук транспортты көбөйтүүнү сунушташат. Учурда бүткүл дүйнө энергияны кайра калыбына келтирүү аракетин көрүп жатат. Андыктан Кыргызстанда жаңы энергиянын булактарын колдонуучу заманбап технологияларды иштетүүгө өтүшү керек. Бул абанын жакшырышына, экологиянын тазарышына, ден соолуктун чың болушуна шарт түзөт. Тазагүл Эмилбекова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ. Ал арада Улуттук энерго холдинг көмүрдү көбүрөөк жагууну сунуш кылды. Анткени Кыргызстанда өткөн түндө электр энергиясын колдонуу рекорддук деңгээлге жеткенин аталган ишкананын төрагасынын биринчи орун басары Асхат Бердиев билдирип, элди электрди азыраак колдонуп, көмүр, газ сыяктуу альтернативалуу жылуулук булактарын пайдаланууга чакырды. Акыркы маалыматтар боюнча 14 декабрга караган түнү өлкө боюнча 68 миллион киловатт сааттан өйдө электр энергиясы сарпталды. Электр энергиясын колдонуу боюнча коюлган чектөөлөр азырынча бир да аймакта сакталбай жатат. Ноябрь айында 36 миллион киловатт саат энергия колдонулса, декабрдын 12 күнүндө бул көрсөткүч 52 миллион 710 миң киловатт саатка жетти. Энергетиктер быйыл токтогул суу сактагычында топтолгон суу аз болгону да энергиянын тартыштыгына алып келгенин айтып жатышат.
Кыргызстандагы банктардан насыя алгандар өкмөт үйүнүн алдына нааразычылык акциясына чыгышты. Митингчилер өкмөттөн насыяны төлөө мөөнөтүн узартып берүүнү талап кылышты. Анткени пандемиянын кесепетинен жумушун жоготкондор үйүн банктарга алдырууда. Мунун айынан өз жанын кыйган фактылар да катталып жатканын нааразычылык акциясына чогулгандар айтышууда. Негизги проблема азыркы учурда кредиттер элди уже жакырчылык эмес, уже өлүмгө алып барып атат. Пятница күнү бир келин астын өлүптүр, 4 баласы чыркыраган бойдон 1 жаштагы эмчекте баласы да калып атат мына. Андан тышкары еще несовершеннолетний 3 детей. Бул боюнча биз кат жазганбыз. Новиковко дагы, Мамытовко дагы, жана ошондой эле жогорку кеңешке да жазганбыз. Анан биздин катыбыздын азыр жообу да келе элек. Анан жана ошондой эле жанагы 1 миллиард 200 миң сом эч нерсени чечкен жок. Мен 7 миллион алгам. 7 миллион алгам, ошо Ош базары өрттөнүп кеткен. Ош базары өрттөнүп кетип, эч кандай эмне кылбай, мен үйүмдү мынакей алып атышат ушу. Алуу стадиясында турат. Сот исполнительдер келип, үйүңү бошотуп атат. Кышында мен каяка барам? Жалгыз үй. Сотторго барсаң, только банктарды коргошот, банктарга сатылат. Өткөнкү сотто, городской сотто $1000 сурашты менден. Мен $1000 таап бере алган жоктум, соттор алып койду. Бишкектин ар бир районундагы үй жайсыздар үчүн ачылган жайларга тоңуп түшкөн адамдардын саны өстү. Соңку 2 апта ичинде эле күнүнө 20-25 адам келүүдө. Ошентип 80 орунга ылайыкталган мындай жайларда 120дан киши баш калкалап жатат. Сел саяктар үчүн ачылган муниципалдык жай тууралуу кабарчыбыз Чолпон Бейшелен кызынын материалында. Коломто муниципалдык мекемесине баш бакканыбызда тез жардам унаасы менен 1, жол кайгылуу кызматы менен үшүгөн абалдагы 2 адам алынып келинди. Бишкектеги үй жайсыздарга эшигин ачкан мекемелерге келип түшкөндөрдүн саны өтө көп. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалынын өкүлү убактылуу жайга 1989-жылы туулган айымды кечэтен бери 2 жолу алып келгенин айтып, күнүнө 7-8 чакыруу болуп жаткандыгын билдирди. Биз азыр бир киши алып келдим. Айтканда бир аялды алып келдим. Ал деген Жибек жолу Динара Асановада жатып калыптыр. Ошондой эле көчөдөн өтүп бараткан кишилер көрүп, 102 кызматына чалыптыр. 102 кызматтан бизге маалымат түшүп келди. Аял жатыптыр. Ал аялды болбосо көчөгөн алып келгенбиз бизчи. Көчөгөн алып келип бияка тапшырып бергенбиз. Рапорт негизинде жазып тапшырып берип кеткенбиз. Анан алар бияка келет да кайрыле түнү менен жатышат. Жылуу жумушка жатышат. Эртеси туруп кайра кетип калышат. Ошону менен соңку 2 аптада мындай жайларга келип түшкөндөрдүн саны 2 эсе көбөйүп, босогого чейин жаткырылууда. 70 орунга ылайыкталган жайда учурда 120 адам баш калкалап жатат. Аларга шаардык мэрия тараптан күнүнө 35 сомго бир маал ысык тамак берилүүдө. Ал эми эл аралык уюмдар жана кайдыгер эмес жарандар кечки тамак менен камсыздап жатат. Азыркы эми учурда суукта киши көп болуп атат. Негизи 70 киши, түндө бир 20-25 киши күндө бияка жатып кетип атат. Эми баары калбайт, анын арасынан ооругандары, буттары үшүп калгандары, жардам керектери бир 2-3 ошондон калат. Күндө кайра кечинде ошончо киши жатып кетет. Анан эчте калбасын деп биз ошолордун баарын алабыз, айла жок. Муниципалдык мекемеге жеткирилгендердин дээрлик 100% мас жана катуу үшүгөн абалда келет. Айрымдарынын буту гангрена болуп кеткен учурлар бар экендигин жана алар дароо ооруканага жөнөтүлөрүн аталган мекеменин дарыгери айтууда. В основном у нас делает. Бул жайга сел саяктар түнкүсүн көп келип түшөт. Көбүнчө үшүгөн абалда келишет. Дээрлик бардыгынын ден соолугу начар. Алкоголдун күчү менен эле сезбей жүрө беришет. Буту колун үшүк алган учурлар көп катталып жатат. Ошондой эле мына кечээ эле жатыны оор абалда бирөө түштү. Аны дароо операцияга жөнөтүшүбүз керек. Болбосо каза болуп калат. Операция үчүн мамлекеттен каражат бөлүнбөйт. Өзүбүз ар кайсы уюмдардан акча таап беребиз. Директор спасибо дала деньги. Акыркы убакта сел саякка айланган жаштардын саны көбөйдү. Буга чейин үй жайсыздар үчүн ачылган мекемелерге кайрылгандардын басымдуусу 45 жаштан жогорку курактагылар болсо, учурда 18 жаштагы кыз келиндер дагы түшүүдө. Эми ушул көбүнчө жаштар, акыркы по сравнению былтыркыга караганда быйыл жаштар аябай көбөйүп атат. 20-25тен 35-38-40ка чейинки жаштар болуп атат. Билбейбиз бул каяка алып барат биздин тиги жаштарды, тиги арактын азабы.
Эске салсак, Бишкекте убактылуу баш калкалоочу жайлар 4 райондо тең ачылган. 70-80 орунга ылайыкталган муниципалдык мекемелерде учурда 120-150ге чейин адам жашап жатат. Чолпон Бешилен кызы, Гүлчурок Казымкулов, Нью ТВ. Бүгін 14 декабрда өлкөбүздүн валюта базарында АКШ доллары дароо 2 сомдун айланасында арзандады. Учурда 1 доллар 82 сом 50 тыйын, 82 сом 90 тыйынга бааланууда. Ушул жылдын март айынан баштап АКШ валютасы 15-16 сомго жакын көтөрүлүп, 85 сомду чапчып турган болчу. Доллардын көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу Кыргызстанда бардык товарлардын баасы кымбаттап, айрыкча азык-түлүктүн наркы кескин жогорулап кеткен болчу. Эми доллардын арзандашына жараша бааларда арзандайбы же ошол бойдон калабы азырынча белгисиз. Демейде көтөрүлгөн нарк оңой менен арзандачу эмес эле. Деген менен өкмөт баа саясатына чоң көңүл бурушу кажет. Баарын базарга шылтап, кол куушуруп олтура бербей, керектүү механизмдерди колдонууга неге болбосун? Кыргызстандык балбан Айсылуу Тыныбекова спорттук күрөш боюнча дүйнө кубогунда алгачкы беттешин жеңиш менен баштады. Ал килемге 62 кг салмак категориясы боюнча 1-8 финалына чыгып, румыниялык атаандашы Кристса Тундени 10-0 эсебинде таза жеңиш менен утуп алды. Тыныбекова эми чейрек финалда түркиялык Кансу Аксой менен франциялык Амелин Дауре беттешинин жеңүүчүсү менен күрөшөт. Азыркы тапта Кыргызстандын балбандарынын куржунунда бир коло медаль бар. Анын грек-рим күрөшүнөн Руслан Царев алып келди. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.